Жарышкан күмүш булактар жалпыга кутман жаңылык. Жараткандын жалгоосу менен 4 мезгилдүү кыргыз жергебизде күткөн жаз келип, жер жашылданып, күн менен түн тең келгенде Нооруз майрамы белгиленет. Элибиз бул күндү илгертеден жыл ажыратты дешип түнү өткөрүп, коңшу колоң чогулуп түрдүү азыктарды даярдап, оюн зооктордун коштоосунда өзгөчө өткөрүшчү. Бул жыл абал башкача болуп майрамдоого чектөө киргизилди. Бирок ак тилектин азыгы аталган сүмөлөк бир күндө даярдала калчу тамак эмес болгондуктан Энелер жолу коомдук бирикмеси бир ай мурда жакшы ниет менен башташкан сүмөлөгүн кайнатышып, кезеги менен 2-3төн келип жалпы журтка жакшылык тилеп бышырышты. Ушул эл өндүргөн буудайды сүмөлөк кылдык. Бул сүмөлөктү жасоонун максаты бул жаңы жылда бардык элибиздин, жерибиздин ойлогон ой максаттары, тилектери ишке ашсын деп, элибизде тынчтык болсун деп, ушу жакшылык менен баштадык эле. Ушул ишибизди көпчүлүк болбосун деп мондай эмеге карабай, биздин коомдук бирикменин бир 5-6 байбичеси келип бышырдык. Жер жарылып, чөп чыксын, желин айрылып, сүт чыксын, берекесин берсин дейм, куттуу кыргыз калкымдын. Алас, алас, ар баледен калас. Сүмөлөктү баштаардан мурун базардан башташ керек. Базарда сөзсүз буудайды алып аткан мезгилде кара көө деп коет, орусча черная ржавчина деп, рак. Ошолду эч качан кошуп албаш керек. Колу менен карамалап көрсө кара көө колго жабышат. Ошону байкап туруп, анан албаса сүмөлөк кийин кыткыл жакшы чыкпайт. 4-5 күндө буудай өнүп чыгат дайыма. Эгерде температурасы 18-20 болсо, бул өсүп чыгып кетет. Эгер 14-10 ылдый жагында буудай өсүп чыга албайт, демек 7 күн 8 күнгө чейин кетип калышы мүмкүн. Срогу 4-5 күндө өсүп чыгыш керек сөзсүз. Өсүп чыккан көктүн бийиктиги жашыл, баягы стебель деп коет го. Ушул 2,5 сантиметр болуш керек. Же болбосо 2 сантиметр абдан туура бул. Эгер 3 сантиметрден өтүп кете турган болсо, анда сүмөлөк кычкыл болуп, кыткылга тартып калат. Эми бул көбүнчө түштүк жергесинде көбүрөөк жасалып келаткан үчүн, мына Ош, Жалал-Абад, ошо тегеректерде көбүрөөк билип калышкан мунун технологиясын. Кийинчерээк бизде түндүк тараптарга өттү. Эми кээ бири акырындык менен үйрөнүп отурат, бирок технологиясы действительно оор. Билбесе каша болуп калат. Ошол 12 саатка апарып кайнатып, биз анан кийин жаптык. 12 саат кайнатылып, тынымсыз аралаштырылып, жараткандан жакшылыктар суралып бышырылган сүмөлөк 7 сааттай демделип туруп, Куран окулуп, ысырык салынып ачылды. Түнү менен ар бир эне, ар бир келип аралаштырган адам жакшы каалоо тилек айтылат экен. Ошончо каалоо тилектин баарын биз чыпалагыбыз менен жегенде ар бир жакшы нерселер, мынакей могу жерде жазуулар да бар экен. Эмесинде бул жер жүзүнүн эмеси түшүп төгөрөгү төп келтирей. Төгөрөгү төп тарабы. Мынакей муну карасаңар, мынакей мындай. Ысык көл, мына ысык көл көрдүңүзбү? Кандай сонун өңүн айтпаңыздар. Элибизде ынтымак болсун, жергебизде бейпилдик болсун, токчулук, молчулугубуз кенен болсун. Кыргыз элинин жан дүйнөсү бай болсун. Быйылкы 2020-жылыбыз жалаң жакшылыктарды алып келсин. Кыргыз элим бар болсун, аман болсун. Жакшылыктын баары элибизге кут болсун. Амин. Жакшылык болсун. Отмайда топондору сизге пайда, эгиндери бизге пайда. Топондору сизге пайда, эгиндери бизге пайда. Эндиги жылы ушул айларда, ушул күндөрдө буйруса, кыргыз эли дүйнөгө таанылып, бүткүл дүйнөдө ушундай бир сүмөлөк деген тамак бар экен. Аны жеген адам тимеле бүткүл оору суркоодон айыгат экен. Кыргыз деген керемет эл бар экен. Ошол элге барып суусунан ичип, абасынан дем алып келеличи деп бүткүл дүйнө таанып, ушул 21
март майрамды эмдиги жылы бүт дүйнөлүк майрам болсун. Биздин тилегибиз ушул. Биз жакшы тилектерди тилеп ушу сүмөлөктү жасаганбыз. Сүмөлөктүн ниети, сүрөтү да аябай жакшы болду. Буйруса элибизди тумоо бучкактан адаштырып, жакшы күндөр болсун. Жамандык адашсын, жакшылык жанашсын. Жалпы тартипке ылайык бул жолу сүмөлөктү кайнатуунун жана ачуунун шааниси кыска бирок нуска болду. Айтылган ак тилектер орундалып, эл журтубузга эсепсиз жакшылыктар келсин деп бата тартылды. Ылайым ушул жылыбыз токчулуктун, тынччылыктын, ынтымактын жылы болсун. Кабыл болсун.